Кыргызстанда жаңы тренд башталып жатат окшойт. Учактардын ичине кафелер ачылууда. Баткенде жакында ушундай кафе ачылмакчы. Ишкер Айыпжан Келдибек уулу Манас аэропорту уюштурган тоорукта эски жүргүнчү ташуучу Як-40 учагын сатып алган. Учак сатып алуу анын агасы кыялданып келген экен. Алар көп жыл Россияда иштеп, агасы учакка ээлик кылууну эңсеген экен. Бир күнү агайыны тоорук жөнүндө жарыяны көрүшүп, ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп калалы деп чечим чыгарышкан. Учакты Баткенге чоң жүк ташуучу унааларга жүктөп, Ак балык эс алуу борборунун аймагында Төө Таш деген жерге алып келип орнотушту. Бул жер жергиликтүү тургундардын арасында шишкебек жана балыгы менен таанымал. Азыр учактын ичи оңдолуп жатат. Салону мейман тосууга жараган кафе болуп жабдылат. Учкуч кабинасы ачык калат. Ал жерге кирип, эстеликке сүрөткө түшсө болот. Өзгөчө кафе Баткендин жаңы ажайып жайы боло алат. Ал баткендиктер гана эмес, туристтерге да өзүнө тарта алмакчы. Ушундай эле долбоор балыкчыда да бар. Ал жерде кафенин эски Ту-154 учагына куруп жатышат. Чыныгы учактын ичиндеги кафеге барат белеңиз?